Таңкы талас берүүсү түз эфирде өз ишин баштайт. Ушул тапта бизде конокторубуз орун алган учуру. Сөзсүз түрдө азыркы тапта демилгелүү жаштардын катары артууда десек болот. Жалпы өрөөнүбүздө андан тышкары өлкө аймагында мына ушул жаш экенине карабай демилге көтөрүп, өздөрүнүн кандайдыр бир уюм топторун түзүп, бир коомго пайда алып келүүчү ишмердүүлүк жүргүзүп жаткан бизде учурдагы меймандарыбыз бар. Анда эмесе алар менен тааныштырып өтсөк. Ооба, биздин конокторубуз экологияга кам көргөн өзгөчө жаштар деп айтсак болот, Алар Эко Нова клубун негиздешкен. Мына ушул дал ушул клубтун негиздөөчүсү Илим Молдокулов, ошондой эле Эко Нова клубунун лидери Элнура Койчубаевалар студиябызда конокто. Кош келипсиңер. Кутмандыгыңар менен. Саламатсыздарбы? Мен Койчубаева Элнура. Талас областына караштуу Айтматов районундагы Токтогул Бабанов атындагы жатак лицейинин окуучусумун. Жана дагы Эко Нова эко клубунун башкы лидери болуп эсептелинем. Саламатсыздарбы, урматтуу Кутусжан өкүлдөрү, арбаңыздар урматтуу Бакай журту, амансыздарбы? Менин аты жөнүм Молдокулов Илим. Мен Талас облусу Айтматов районуна караштуу Кызыл Адыр айылындагы Токтогул Бабанов атындагы жатак лицейинин 10 классынын окуучусумун жана ушул демилгелүү топтун негиздөөчүсү жана жетекчисимин. Баракелли, сонун таанышып алдык. Эми айтсаңыздар, ушул клуб качан негизделген, эң башкы максаты кайсыл багытта жүргүзүлөт? Ушул Эко Нова клуб жөнүндө айта кетсеңер. Эко Нова клубу бул өзү аты айтып эле тургандай, бул жаңы экология дегенди түшүндүрөт. Биз жаңы экология менен бир жаңы идеялар, жаңы көз караштар аркылуу өзүбүздүн аймагыбызды, Талаш шаарын жашылдандыруу, көрктөндүрүү максатында уюшулган. Биздин клуб 2024-жылы уюшулган. Жалпысынан азыркы учурда 1 жылдан жүзү болду. Биз 1 жыл аралыгында көптөгөн ар кандай экология жаатындагы иштерди, алгылыктуу иштерди алып барып, аны менен катар өзүбүздүн жанагындай өнөктөштөрүбүз менен да иш алып барышып келдик да. Биздин клубтун негизги максаты бул бабалардын баскан изин эңилип, эртең үчүн ополтоодой кызмат кыла турган жалындуу жаштардын жүрөгүнө, көкүрөгүнө экологиялык азыктан оозандыруу бүгүнкү күндөгү эң башкы маселебиз эмеспи? Анын сыртында биздин клуб дагы дал ушул нерселерди көздөйт дагы. Жалпысынан Талас облусундагы мектептерге экологиялык билимди жайылтуу максатында Эко Journey деген долбоордун негизинде биз сабактарды, тренингтерди, иш-чараларды берип келебиз. Жана ушул аймагыбыздагы балдардын аң сезимин өркүндөтүп, Кызыл Адыр айылынын Талас облусун жашылдандыруу. Кошумчалай кетсек, Исхак Разаков бекеринен сен таза болсоң, мен таза болсом, коом таза болот деп бекеринен айтпаса керек. Биз дагы ушул коомубузга, өзүбүздүн үйүбүз болгон планетабызга өзүбүздүн салымыбызды кошуп, анын ичинен өзүбүздүн киндик каныбыз тамган жер Таласка өзүбүздүн салымыбызды кошуп, ушул Таласты тазартуу, ушул жактагы глобалдуу маселе болгон таштандылардын көйгөйүн чечүү, жана дагы жалындуу жаштардын жүрөгүнө экологиялык билимди берүү, жана дагы мектептерге, бала бакчаларга ушул экологиялык билимди жайылтуу, өзүбүздүн ыктыярчыларыбыздын салымын ушул экологиялык клубка кошуу, жана дагы өнөктөштөрүбүз менен алгылыктуу иштерди жасоо болуп эсептелинет. Жакшы сонун экен. Дал ушул силердин клубту негиздээрде, анан өзүңөрдүн ишиңерди баштаарда облустун экологиясына анализ жасадыңар да. Талас облустунун негизги экологиялык көйгөйү кайсыда экен? Талас облусунун негизги экологиялык көйгөйлөрү бул биринчи бул суулардын булганышы, анан таштандылардын булганышы, анан абанын булганышы деп 3 топко бөлдүк. Биринчиден Талас облусундагы жана суулардын булганышы боюнча айта кетсем, биздин жашап жаткан Кызыл Адыр айылында азыркы тапта суулардын булганышы орчундуу маселе болуп саналат. Азыркы тапта жанагы кара суулар барго, акканчы ошолорго жанагындай масла заводдордон ар кандай суулар жаман химикалык заттар кошулуп, азыркы учурда ал жакта жашаган балыктардын, бакалардын популяциясы жабыркап, ошонун негизинде өлүп жатат. Анан экинчи маселе бул Кызыл Адыр айылындагы булактардын экологиялык абалы. Бул жакта булактардын бардыгы кирдеп, таштандыларга толуп, ошонуп кеткен. Биз анын негизинде дагы атайын долбоор жазганбыз ушундай темадагы. Экинчи таштандылардын маселеси, полигондордун көптүгү, ошол таштандылардын көптүгүнөн азыркы тапта бардыгы эле жабырып атат десем болот да.
Жана дагы ушул таштандыларды азайтуу максатында таштандыларды кайра иштетүүгө өзүбүздүн салымыбызды кошуп, ал таштандылардан жаңы буюмдарды жасоо, мисалы кооз буюмдарды деле жасасак болот да, ошол таштандылардан кооз буюмдарды жасап, өзүбүзгө аларга экинчи өмүрдү берип, аларды колдонуу, жана дагы пластикалык буюмдарды азайтуу, пакеттерди азайтуу, алардын ордуна шоперлерди колдонуу багытында билим берип, ошолор жөнүндө мектептерге дагы билим берип келе жатабыз. Сонун жогоруда ошол көйгөйлөрдү атап санап кетпедиңиздерби? Анан ошол көйгөйлөрдү чечүү үчүн дагы долбоорлорду жаздык дедиңиздер. Ал долбоордо кандай нерселер камтылган? Анан кайсыл тарапка бул долбоорду жаздыңыздар жалпы? Болсо каржылык баасын деле айтып кетсеңиздер. Долбоорун алкаганда кандай иштерди жасадыңар? Бул Кызыл Адыр айылындагы булактардын экологиялык абалы дегенде биз эң биринчи булактардын өзүнүн жерине барып тааныштык, кандай абалда экенин. Анан кийин эң биринчи алардын четтерин тазалоого, жалпы эле ошол жактын жана тазалоо иштерине, аны кантип биз чечүүгө атайын долбоор жаздык. Ал долбоорду биз ошо айылдык кеңешинин төрагасына ошо долбоорду алып барып бердик. Ал жактан бизди жакшы эле кабыл алып, анан жакында буюрса бизге акча каражаттарын да бөлүп берип, ошол маселени чечүүгө аракет кылуудабыз. Учурда ошол долбоордун үстүнөн, биздин долбоордун үстүнөн каралууда да долбоорубуз. Жакшы. Силер өзүңөрдүн райондон башка дагы башка райондорго чыгып ушундай түшүндүрүү иштерин, акцияларды өткөрүп келесиңерби? Ооба, өткөрүп келебиз. Биз буга чейин дагы атайын өзүбүздүн айылыбыздан баштаганбыз. Таза айыл үчүн деген акция менен жалпысынан Кызыл Адыр айылындагы жалпы тургундарды, мектеп окуучуларын бардыгын биргеликте чакырып, ошондой флешмобдорду, акцияларды уюштуруп, таштандылардын бардыгын чогултуп, ошентип акцияларды уюштуруп келебиз. Анан жалпысында биздин өнөктөштөр жөнүндө айта кетсем да болот. Биз менен биргеликте жалпысынан эле мектеп окуучулары эмес, жалпысынан Кара Бура мамлекеттик жаратылыш паркы дагы бар. Кара Бура мамлекеттик жаратылыш паркына терең ыраазычылык билдиребиз. Учурдан пайдаланып, анткени алар менен биз тыгыз байланышта иш алып барышып, алар менен чогуу агартуу иштерин дагы биргеликте кылып келебиз. Жана ошондой эле Кыргызстан Кызыл Ай коомунун Талас облустук филиалы менен да иштешебиз. Алар менен көбүнчө биз ишемдиликтерди, жанагындай таштандыларды тазалоо иштерин жүргүзөбүз. Жана ошондой эле китепканалар менен дагы. Силер клубуңар качан түзүлдү? Андан кийин силер жасап жаткан долбоорлордун алкагында кандайдыр бир натыйжа берип баштадыбы, жылыштар болуп баштадыбы? Биз негизинен 2024-жылы негизделdik. Бир жыл болуп калды. Бир жылдан бери биз ар кандай мисалы экологиялык даталарда ар кандай иш-чараларды өткөзөбүз. Мисалы ак илбирсти коргоо боюнча, жер эне күнүн, канаттуулардын күнүн, жана ошондой эле ар кандай тренингтерди ушуларды өткөзөбүз. Анан тышкары дагы бизде кызыктуу нерселер бар. Өзүбүздүн жанагы предмет аралык байланыш деп коет да. Кыргыз тили, адабияты, тарых сабактары менен география, биология сабактарын биргелештирип, этно-экологиялык брейн ринг деген таймаштарды өткөзүп, ал жактагы окуучулардын, жалпы эле экологияга кызыккан окуучуларды ошол нерсеге тартып, анан кызыгуу жаратып, таймаштарды кылып да келебиз да. Ак илбирс күнүнө дагы ошол таймаштарды кылып, ак илбирс жөнүндө маалыматтарды жайып, элдерге болгон билимибизди берип, ак илбирсти дагы коргоого өз салымыбызды кошуудабыз. Сонун. Эми азыркы тапта силердин демилгелүү тобуңарда канча топ мүчөсү бар? Көбөй атабы. Демилгелүү тобубузда азыркы убакта жалпысынан 30га чукулдап калды. 30дай ыктыярчыбыз бар. Жалпы эле биз мектептерге экологиялык билимди жайылтуу максатында барганда, ал жактан ар бир мектепте мисалы өздөрү экологияга коргойбуз, экология жагында абдан мындай салымыбызды кошобуз деген атайын жалындуу жаштарды өзүбүзгө кошуп, аналарды бардыгын жалпысынан эсептегенде 80дей бар да. Ыктыярчылар бар. Сонун. Алдыдагы максатыңар туурасында айта кетсеңер. Алдыдагы максаттарыбыз ушул Кызыл Адыр айылын көркөндүрүп, жашылдандырып, аны менен катар бир гана мектептерге гана экологиялык билим бербестен, жалпысынан бала бакчаларга дагы барып, Экоджорный деген долбоордун негизинде барып, аларды мисалы ошо мектепке чейинки даярдык кылып, ушундай нерселерди кылып, анан аларды интерактивдүү оюндар менен кызыктырып, ошо алардыга дагы аң сезимин жогорулатыш керек да. Андан тышкары биз китепканалар менен да иштешип калат дедим да. Алар менен биз көбүнчө жанагы китеп, жан дүйнөнүн азыгы деп коет эмеспи, аны сыңарында китеп, анан жаратылышты экөөнү бириктирип, атайын коомчулуктун көңүлүн бурдуруп, өзүбүзгө ошондой иш-чараларды кылып келебиз. Анан келечекте дагы көптөгөн экология жаатындагы долбоорлорду жазып, мындан дагы көптөгөн өнөктөштөр менен иштешип, клубубузду дагы кеңейтүүгө аракет кылып жатабыз. Сонун.
Кошумча бар. Кошумчалай кетсек, биз келечекке өзүбүз дагы ушул жаңы жылдын башталышына байланыштуу өзүбүз китепканалар менен алып барышабыз, ошолор менен болгон иш-чараларды өткүзүү, билим берүү багытындагы көп нерселерди жасоо жана дагы проект жазганбыз. Ошол проекттерди иш жүзүнө ашыруу, өнөктөштөрүбүз менен болгон чоң максаттарыбызга жетүү, алдыга койгон максаттарыбыздын баардыгын аткаруу болуп эсептелинет. Баракелде, сонун ошол иштер сөзсүз түрдө аткарылсын дейли. Анан дагы бир суроо берели сиздерге. Эко Journey деп атасыздар, ошол долбоорду көп мектептерге жана ошондой эле бала бакчаларга да өтүү максатыңыздар бар экен. Жалпысынан ушул долбоор боюнча айтса кетсеңиздер, ичинде эмнелер камтылган? Эко Journey долбоорунда ичинде көбүнчө жалпысынан башкы максаты экологиялык билим берүү да. Экологиялык билим берүүдө кандай кылып окуучуларга билим берсек, алар натыйжалуу болот, жана ошондой эле жөн гана аларга билим берип эле келбестен, ошол экологияга кызыктыруу боюнча ар кандай оюндарды, нерселерди кошуп, анан кийин жалпысынан ошондой көргөзмө куралдары менен ар кандай нерселер менен көргөзтүрүп, Практикалык негизде. Мисалы бактарактарды отургузуп, гүлдөрдү отургузуп, Кызыл Адыр айылын жашылдандырууга дагы өз салымыбызды кошуп келебиз. Жана 2019-жылы анда бул клуб жок болчу, бирок ошондо дагы биздин лицейибиздеги биология мугалими менен анан Кара Бура мамлекеттик жаратылыш паркынын улуг илимий кызматкери Орозбаева Нурия эжекебиз менен барып, ошо жана Жетинтөө деген тоону жашылдандырып да келгенбиз. Ошондой иштерди да кылганбыз да. Сонун. Сиздерге да ачык билдиребиз. Элибиздин экологиясына көңүл буруп, силердей демилгелүү жаштардын чыгып жатканы бизди албетте кубандырат. Силердин ишиңерге ийгилик каалайбыз. Эркин микрофон берели. Элибизге каалоо тилеңер болсо. Биринчиден, ушул клубту бизге өзүнүн билимин берген, экологиялык билим менен бизди сугарган ушул лицейибизге рахмат. Анын ичинен биология жана география мугалими Албанова Замира жана дагы Тоташева Сабрина эжекеге ыраазычылык билдирем. Ушул экологияга болгон сезимибизди, экологияга болгон сүйүүбүздү арттырган, жана дагы ушул өзүмдүн кыялдануума тоскоол болбогон, өзүм алдыга койгон максаттарыма дайыма жол көрсөткөн ата-энеме дагы ыраазычылык билдирем. Келиңиз. Жалпысынан эле алганда ошо бардык телекөрүүчүлөргө жана биздин клубка өз салымын кошкон жалпы ыктыярчыларга, ата-энеме, бир туугандарыма жана ошол биздин клубубуздун өнөктөштөрүнө терең ыраазычылык билдиребиз жана учурдан пайдаланып баарыңыздарга ыраазычылык билдирем. Сонун, сиздерге да чоң рахмат. Ишиңиздер ийгилик бербесин. Буюрса келечекте сиздердей болгон жаштардын демилгеси менен Кыргызстандын экологиясы таза жана тунук болот деп ишенебиз. Бүгүн биздин студиябызда конокто Эконова клубунун негиздөөчүсү Илим Молдокулов, ошондой эле Элнура Койчубаева болду. Клубдун лидери. Ошондой демилгелүү жаштардын